Биринчи суроом ички иштер министри орун басарына. Азыр эми Москвага да билем, ички иштер министринин өкүлчүлүгү бар, ал жакта сиздер даярдаган инсан иштеп атат. Эгер Туркияда башка мамлекеттерде ачыла турган болсо, ошол элдин тилин, мыйзамын, жергиликтүү менталитетин, жашоо укулатын түшүнгөн кадрларыңыздар барбы? Кимдерди дайындайсыздар? Же бармак басты, көз кысты деп эле тааныштамалар кетип калабы? Тил билбесе билесиз, ал жака барганда таякчан котормочусу менен болсо иштин айныган ошол да. Siz туура белгилеп кеттиңиз. Биз бул өкүлдөрдү шайлоодо обязательно тышкы иштер министрлигинин менен макулдашабыз. Буякта өздөрүнүн атайын талаптарга жооп бере турган кызматкерлерди биз сунуштайбыз. Ички иштер министрлигинин эгерде мисал катары Турция мамлекетти эметсек, бизде Турция мамлекети менен мурда ички иштер министрликтеринин келишиминде биздин кызматкерлерибиз ушу Турция академиясы, полицейский академиясын 5 жыл окуп келишип кызмат кылып аткан жогорку кызматтагы кызматкерлерибиз бар да, тилди жакшы билген Турция мамлекетинин тарыхын жана аяктагы закондорун жакшы билген кызматкерлерибиз бар да. Абдан жакшы, бирок билесиз, биздин мигранттар Туркияда эле эмес, Германияда абдан көп болуп баратат, Америкада абдан көп болуп баратат, Кореяда аябай көп болуп баратат. Ошон үчүн сиздерге менин сунушум, бизде атайын академияда ички иштер министрлигинин кызматкерлери, кадрлар даярдалат. Туристик милиция деген да бар да, туурабы? Бул бүт дүйнөдө бар. Бизде да ачылды окшойт. Ошон үчүн бизге кайсы өлкөлөрдөн көп туристтер келет, анализ кылыш керек. Мен билгенде мына Кореядан абдан көп келип атат, Япониядан, ошол эле батыш өлкөлөрүнөн. Ошол тилдерди окутуш керек, ушул академиянын алкагында дагычы. Анткени азыркы заман эми глобализация заманы. Өтө мындай сабаттуу, ар түрдүү тилдерди билген адистерди чыгарбасак, мына ошогон жагдайларга келгенде аксап калабыз да. Кандай деп ойлойсуз ушуга? Нуржигит Кадырбекович, сиз туура айтып атасыз. Бизде мисалы азыркы күндө эң ушу өкүлдөрүн көп ачканыбыз бул Россия мамлекети болгон. Бул жерде 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз ошол жерде жашап, эмгектенип, даже гражданствосын алгандар бар. Андан сырткары Казакстанда 45 миңден, Турцияда 35 миңден ашык, Европанын мамлекеттеринде бар 5 миңге дейинки биздин жарандарыбыз жашагандар. Азыркы күндө мынакей ушул 10 өкүлчүлүк ачылып атат. Андан сырткары сиз жана туристтик милиция жөнүндө да айтып кеттиңиз. Бизде туристтик милициялар мынакей Бишкек шаарында, Ысык көлдө, Ош шаарында иштеп жатат. Азыр биз ал туристтик милицияны дагы биз азыр ушул туризм боюнча өзүңүз билесиз, мынакей өткөндө качельник 16 жыл, 18 жылды дүйнөлүк качельник оюндар өткөзгөндө да биз ушу чет мамлекетти ушу билген кызматкерлерибизди баарын тең ошого катыштырып, ошол жерде чет тилин билген кызматкерлерибиз көп ушу уурулуктарды же болбосо бир башка чет мамлекеттер боло турган бир нарушенияларды жол берүүгө бөгөт койгондорду иштешкен. Азыркы күндө мисалы Ысык көл областыбызда туристтик милициялар мынакей ар бир туруст сезондордо чет элдик тилди билгендерди биз алып атабыз. Абдан жакшы, абдан жакшы. Андан сырткары дагы аларды дагы башка дагы тилдерди, баягы разговорный, сүйлөшө турган эмедеги тилдерди үйрөнгөндөрүн да биз ушу кичине жергиликтүү окуу жайлар менен да сүйлөштүрүп, мындай окуттуруп, ушу өздөштүрүп атабыз. Эми даярларын алган башка кеп, бирок ошол академиянын өзүндө дагы тил билген адистерди даярдаш керек. Бул бир. Экинчиден этикет, адеп акылак маселеси өтө маанилүү. Чет өлкөгө барганда адашып каласыңбы, жолду жоготуп коесуңбу, полицейскилерине кайрылсаң мындай жагымдуу да, биринчи күлүп жайнашат. Ушинтип жакшы мамиле менен башташат. Ошого этикет жагын абдан үйрөтсөңүздөр деп тилейт элем. Анан тышкы иштер министрлигине өткөндө бизге мигранттар келди, мына курултайга өзүңүздөр деле сөздөрүн уктуңуздар. Ошолордун айткандарын аманат кылып коеюн, анткени биз менен атайын келип жолугуп кетти да. Ар бир элчиликке дейт, ошол өлкөнүн тилин билгендер барса дейт. Кээ бир өлкөлөргө тил билбегендер эле барып калып атат дейт. Эми мен түшүнөм, мен да тышкы иштер министрлигинде иштегем, ар түрдүү таасир этүүлөр болот, саясий дайындоолор болот. Бирок ушуга маани берип койсоңуздар. Экинчиси, ал тил билген аздык кылат дейт. Кыргызстандын эле эмес, ошол бара турган өлкөнүн мыйзамдарын жакшы билген консулдар, юристтер болсо дейт. Үчүнчүсү, ошол жактагы мигранттарды контракт менен жумушка алсаңыздар, балким иштеп аткандар бар да, адвокаттар бар, мыйзамдарды жакшы билген. Ушуларды айтышты. Анан жана вахтовый жумуш деген бар эмеспи? Азыр Америкага абдан көп барып атат.
бирок вахтовый кылып уюштуруп койсоңуздар дейт да, Кыргызстандан даярдап, тандап, Америка элчилиги менен Гос департаменти менен сүйлөшүп дейт. Айталык бир 500 адамды алып барып иштетип, 6 айдан кийин аларды алып келип башка адамдар менен жаңыртып, ошондой кылбай турган болсок дейт. Мына азыр Мексика аркылуу бирөө өтүптүр, баягындай мыйзамсыз. 1 айдын ичинде тракт алып туруп айдап чыгып кетиптир. Өзүңүз кабарыңыз болсо керек. 1 аялды 2 баласы менен кошо сүзүп өлтүрүптүр да, мисалы. Ушундай фактылар бар экен. Эгер ушундайлардан 4-5 окуя болсо, кыргызстандыктардын виза алышы да кыйын болот, жумушка кириш да кыйын болот дейт. Ушул вахтовый методу деп Америкадан келген мигранттар айтып кетти. Ошону дагы эске алып койсоңуздар. Анан добуш берүүгө келгенде, эмне үчүн дейт, биз добуш берүүгө барбайбыз дейт. Машинаны айдап барыш дейт, Манхэттенде дейт. Манхэттен билесиз, бул Нью-Йорктун эң кыймыл көп, кыжы-кыжы болгон жери. Ошол жака барыштын өзү эле дейт, мындай бензин, тияк-бияктын эсептегенде бир 20-30 доллар менен барасың жок эле деген дейт. Нью-Йорктун бир бурчунан экинчи бурчуна. Анан бир жерге коюп коюп дейт, машинасын чыккы жакта 100 доллар айып жазып кетиптир дейт. Ошон үчүн ушул көбүрөөк жерлерге ачсаңыздар, добуш бере турган пункттар деп атат, ушуну дагы айтып коеюн дедим. Анан дагы бир нерсе, ушул чет өлкөдө окуп аткандардын база даныхын алсаңыздар жакшы болот эле. Кыргызстанга келет экен, иштеп берейин деп. Келсе, биздегилер тажрыйбаң жок, мамлекеттик кызматта иштеген эмессиң деп кайрадан кетип атыптыр. Эми бул деген сөз, ал жактан бир Toyota келсе, сен бизге жарабайсың, бизге Жигули керек деген деле сөз да. Ушул багытта дагы сиздердин жардамыңыздар абдан керек болуп атат. Анан негизинен ойлорумду айттым, алардын айткан ойлорун сизге жеткиздим. Чехиядан келген биздин мигрант айтат, бир 5-6 миңдей болуп калды, нелегалдар да көп болуп атат, балким бизге дагы бир консулдук мекеме ачып берсеңиздер, пункт ачып берсеңиздер деп. Мен эми буга жооп деле талап кылбайм, аманатты жеткиздим деп эсептейм, мойнумдан сакыт болду, чоң рахмат.